Бизде бүгүн конокто ырчы аткаруучу кыргыз рухунун солисткасы Табихат Русланова эжеге. Кош келиптирсиз. Кош келдик. Кандай Саламатсыздарбы? келиңиз? Кутман таңыңыздар менен. Рахмат. Көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Мен да аябай кубанычтамын. Бүгүн бизге кургол келбестен мына ушул музыкалык аспаптардын бир канча түрү алдыбызда турганы кубандырат. Бизге берилген убакыт аралыгында бардыгын аткарганга жетишели. Бир жагымдуу чыгарма менен баштасак кантет? Анан маегибизди кеңирирээк улайлы. Адамдарга кайрылуу деген чыгарма менен баштап берейин, Журтуңду сүй жериңди жарыңдай, адалдыкка бир күчүңдү каныңды. Кыйын чакта кыйган болсоң өмүрдө, кыяматта калк унутпай таныңдай. Адам пенде акыл болбоң ашынба, акмак болбоң адалдыкка таш урба. Ансыз деле тирүү жандың ойлонтуп, ажал деген кылыч турат башыңда. Найзалашмай кылыч ташмай жок заман, оокаты мол кийими бүтүн ток заман. Ойледен найза жасап бирок тең, кырчылдашын токтотпогон шок заман. Ойлой берсең оору менен ажалды, алып тына тал күчүңдү мазаңды. Андан көрө келер кештин камын көр, тамак астыр боркулдатып казаңды. Согунбасы семиз менен нарыкта, күндүн түндүн айырмасы жарыкта. Кемге таңсыктын уйкуңдун ширини, күндүз кылган ишин калат тарыхта. Төгүнүн сынга салып көрүшсүн, барың жаман мен жакшымын дебегин. Жалгыз өзүң айдабайсың жер үстүн. Арак деген айлап жылдап акыры, алып тынат акылмандын акылын. Дал ошондой ишпетен акылман, не жүйөңө сен ичесиң жакынын. Бирөө суусун таппай жүрөт кечерге, бирөө кечүү таппай жүрөт кечерге. Мунун баары тизгин каккан жолоочу, о тирүүлүк сенин жалгыз көчөңдө. Эсен аман эс тартырып урпакты, өтсөк экен ыйык сезип турпакты. Океандар тын шарпылдап турса экен, чайпалбайды ой чайпабайлы кургакты. Океандар тын шарпылдап турса экен, чайпалбайды чайпабайлы кургакты. Кайрылуу болуп өттү. Чын эле бири-бирибизди барктасак, бааласак, бири-бирибизге болгон мамилебизди жакшыртсак, ошол менен биз элбиз. Өрдүн сөзүндө калет жок. Ойлой берсең оору менен ажалды, алып тынат алы күчүңдү мазаңды. Андан көрө келер кештин камын көр, тамак астырып оркулдатып казанды дейт. Карачы кандай гана керемет сөздөр. Анан дагы ортосунда жакканы кимге таңсык түн уйкуңдун ширини күндүз калат, күндүз кылган эмгегиң элге калат деген саптар өтө керемет. Андан дагы барың жаман мен жакшымын дебегин дейт. Бул жер жүзүн жалгыз өзүң айдабай дейт, Анан ошондой ырларды тандап ырдаган табит ар бир эле адамда боло бербейт. Бул кыргыз рухунун сизге тийгизген таасириби же табиятыңыздан ушундай ырларга жакынсызбы? Экөө тең десем болот. Народный жак болгон үчүн ушундай ырларга үйрөндүк да, ушундай ырларды көбүнчө.
Мындай лирикалык ырларды өзүбүз үйрөнөбүз го. Ушундай ырларды университеттен үйрөндүк. Кыргыз рухундагы эмеси аябай көп. Анткени деген ал жакта улуу кишилер бизге ушундай насааттарын айтып, ушундай чыгармаларды көбүрөөк ырдагыла, жеңил желпи ырларды кийин ырдай бересиңер аны деп ушинтип айтышат да. Ошон эмес. Анан бул чыгармаларды аткарган эжекебиздин түбүнө кайтсак, кайсыл жактын кулуну, кайсыл жактын аккуусу? Өзүм Нарын областына караштуу Жумгал айылынын Кызарт деген айылынан болом. Ошол жактын кулу. Жакшы. Бүгүнкү күндө окуйсуз? Былтыр бүттүм. Окууну бүткөнүмө 1 жыл болду. Жакшы. Кыргыз рухунун эмгек жааматына кайталы бүгүнкү күндө кандай ишмердүүлүк менен алексиздер? Башынан айтсам, кыргыз рухуна мен киргениме эсептегенде 9 ай болот экен. Окууну бүтүп эле кастинг болуп ошого кабыл алынганмын. Мындай группа менен иштешүү деген нерсени мурда билчү эмеспиз да. Өзүң менен болгондо өзүң жүрө бересиң да. Кандай убакта барасың, ошо өзүң чечесиң го. Группа менен иштеш чын эле кыйын экен. Жоопкерчилик, Жоопкерчиликтүү. Мындай улуу кишилер дагы сөздөрүн мындай 2 кылбашың керек, ушундай. Ошол ал эми кыргыз рухунун ишмердүүлүгү боюнча мен кире калганда эле сонун эмелер болду. Концерт койдук жакында. 30 жыл болуп, 30 жылын өткөздүк филармонияда. 1 ай болуп калды ушинтип, 1 ай 2 ай болуп калды. Баягы кыргыз жөрөлгөлөп коет эмеспи, ай сен ак жолтой экенсиң депчи. Анын сыңарындай тайпанын ак жолтой эрке кызы болгон экенсиз. Ошентип жоруп койдум. Жакшы. Бүгүн арбыныраак ырдаталы. Өнөрлөрүнөгү бололу. Биз бүгүн мына сыбызгы менен, чоор менен, чопочоор менен кандай чыгармаларды аткарабыз? Негизи бул чоор сыбызгыны университеттен үйрөнгөнмүн. Анан мындай ачыгына келгенде негизи көп эле ойночубуз. Окууну бүткөндөн кийин көп кармабай калдык да. Кичине тайсалдап кетиши мүмкүн деп коеюнбу. Ошол сиздерге анда сыбызгы менен баштап берейин, Бул сыбызгы кыргыздын байыркы аспаптарынын бири, үйлүм аспаптарына кирет. Жыгачтан жасалат. Бул музыкалык аспаптарды көпкө ойнобой калсак, кол качып калабы? Мисалы үчүн сыбызгыда негизи 2 октава болот да. Мындай чыкпай калып, ушундай болуп калышы мүмкүн. Азыр сиздерге эсимде деген чыгарманы кырып берейин. Жарайт. Бир суроо бергим келип атат. Негизи
чыгармачылыкта бүгүнкү күндө жандуу үндүү кыргыздын көнөрбөс ырларын көбүрөөк баалап калышты. Дегени менен клиптерди тартуу, мындайча айтканда, музыка жаатында негизи эле клип аркылуу таанылуу көбүрөөк кездешет да. Ушундай пландар да барбы? Балким кыргыздын ырларын, сиз жана эле аткарып өткөн кайрылуу ырларын, санат ырларды клип аркылуу жеткирүү? Жеке аткаруунун негизинде. Жеке аткаруу негизинде. Негизи ойдо бар. Бирок тилекке каршы ошону кылбай жүрөм. Мында оюмда бар да, ишке ашырып Кылыш керек деген ойлор бар, негизи туура эле көз караштасыз. Ооба. Ошол клиптер эмелер аркылуу ошо кичинекейлерге, эмелерге жеткизбесек, биз жеткизбесек ким жеткизет? Мындан тышкары дагы мектепте да иштейм. Ушул аспаптарда комузда, чопочор, сызгаларда балдарга үйрөтөм. Ошол эле жетиштүү деп ойлоп аткан окшойм да менчи. Анан сиз да кичине ой бердиңиз. Негизи эле көбүнчө аранжировка кылып, анан ушинтип эметчү эмеспи? Чын эле сиз айткандай комуздун же ушул сызгалардын өзү менен эле жандуу аткарып клип кылыш керек экен. Рахмат. Дагы бир аспап калды бизде. Чопочор деген аспап. Бул да байыркы аспаптардын бири. Чоподон жасалат. Му менен экөөнүн айырмасы мындай үндөрү кичине окшош эле негизи, үйлөм аспап да. Болгону мында октава азыраак. Мисалы үчүн высокий болгон үндөрдү бул ала албайт. Коңурураак чыгат, Мында болсо высокий көбүрөөк. Бул кыргыздын флейтасы деп коет, бул сыбызгыны. Ошол му менен азыр сиздерге сыбызгынын кер толгосу деген чыгарманы аткарып берейин, Жакшы. Баары жашыл болуп, жайлоодо, салкын жел ырган жерде бул тынчтандыруучу музыка катары мындай ойлонуу, ойго батып, анча мынча баягы ордун таппай жаткан ойлордун ордун таба турчу музыка экен, Жагымдуу чыгарма албетте. Сиздин алдыдагы пландарыңыз боюнча ой бөлүшкүбүз келип атат. Чыгармачылыкты баягы күнүгө токтоп калбаш үчүн, өркүндөтүш үчүн эмнелер талап кылынат? Маселен, спорт чөйрөсүндө жүргөндөр үчүн туура тамактануу, эртең менен туура эрте туруу, денени жибитүү, кан айлануу жана башка нерселер, мисалы күнүмдүк эрежеси. Сиздерде ушундай бир атайын алтын эреже барбы? Негизи чыгармачылыкты алып кетиш үчүн өтө оор да. Мисалы үчүн ырчы болуш үчүн башынан баштайын. Ырчы болуш үчүн көптөгөн мындай талант деле баарына жетиштүү эмес да. 1% талант, калгандары эмгек деп мындай чындап ошого ишенем. Көп эле көрөм да, ушунчалык таланттуу, бирок анын эч нерсе аракет кылбаса, ага караганда таланты жоктор деле, таланты жоктор деле аракет кылып чыгып атышпайбы? Ооба. Бирок мен ошол айтышат го, мунун таанышы бар, антиндей мындай дешипчи. Бирок ошондойго мен мындай эметпейм да. Туура эмес көз караштам, анткени ал аракет кылып атат. Бирок таланттуулар деле аракет кылса болот да, бирок тиги аракет кылып атат да. Ошонун аракетин деле мындай Кудайым деле баалап, ушу аракет кылып атат, берейин деп берсе керек деп ойлойм да. Ырчы болуш үчүн биринчи эле сиз жана айтпадыңызбы, спортто ушундай кылыш керек депчи.
ырчылар деген үнүн аябай тапташ керек. Негизи те мурдатан эле таланттуу болушу мүмкүн, бирок ошону азыркы убакта мындай өрчүтүш керек да. Жапайы үн менен эле жүрө бербеш керек. Музыкага тапшырыш керек, билимдүү болуш керек. Бизде айтышат, себичка чакпаш керек, музак ичпеш керек, суу көбүрөөк ичиш керек, спорт менен машыгыш керек, ырчылар дагы. Бизде да дыхание деген ушундай болот, дух дыхание менен иштейбиз, ушундай болот. Ошол кыздар көбүнчө кыздарга внешность менен караш керек. Ошол. Керемет сонун. Калдым эле курутту жебей турайын, биздин улуттук тамак курутту жебей турайын, үнүм жабылып калат деген ушундай да бар экен. Ооба, жана майлуу тамактар болот го, мисалы үчүн орехтер, ошолорду ырдардын алдында жебеш керек да. Ошол курут, анан суусундук таттуу нерселер болбойт. Болгону суу ичсе жакшы. Эрежеси көп экен, суу ичип кое эле ырдап жүрө берсең анда кандай болсун дейт. Бирок сөзүнөн баамдап олтурам, эмгектенип көз деле ырдасак болчу да экен демек. Майда азыраак жеп, ширинди азыраак жеп деп коюңузчу. Бүгүн эми сиз аткарган чыгармадан улам башатыбызга баргандай, өзөгүбүзгө кайткандай, бир өзгөчө дем алып олтурабыз. Дагы ушундай бир жан дүйнөнү жанданткан, дене бойго кан жүгүрткөн чыгармадан бирди аткарып берсеңиз. Барып атабыздын Көзөйл кыз деген чыгармасын окуп берейин. Баракелде. Ар ким айтат сүйгөнүн, акылына түйгөнүн, ашык бир болуп жете албай да арасат күндө жүргөнмүн. Мен дагы айтып берейин, ашыклыктан бир сабак, дак салдың уз жүрөккө да дарди зар күзалак тамак. Күрдөлүү жаштын кишеген, күзөттүм сүй чарбагын, аманат жанга белектеп мен ашыклык гүлүн кармадым. Ана ошол гүлдү беришке мен Güzelдин издеп барганмын. Булактан көрүп чак түштө мен булбулдай аба салганмын. Gördüm dalay uruну, geçtim dayra ulunu, İzdep bir geldim güzel kızda, ışkıdar sendey sulunu. Tanıbaysın sen meni, tarpi kılat el seni, tanışalı şul жерден да, tartiptүү güzel gel beri. Kayranı gördüm kıdırıp, kara su menen çarbaktan, kaş kirpigin tөгүлүп da, karasam kumar tarkatkan, көкүрө көрт коюп да көп жылдызды саматкан. Жанада көптү көрмөкмүн мен, жаралган болсун канатчан. Қалыңдан, қайқалап өткөн далыңдан, безеленген белиңден да беш талда бүргөн чачыңдан. Чачың көлдүн камышы, өзүңүздү сурасам да, эмгектүү элдин калысы. Сураганымдын себеби, сүйбөй бир киши келеби, сыпайынын жайыны да билбей бир киши келеби. Сыяда болсо кулак сал да, зарымды угуп көлүмдү ал, керек болсо Güzel кызда көрө турган күнүм ал. Кайда барсаң жаныңда ынагың болуп жүрөйүн, караңгыда жол бассаң чырагың болуп жүрөйүн. Күнүгө келип суу алчууда булагың болуп жүрөйүн. Жашырбастан ачык айт, эмне болсоң оюңда, жүрөгүңдүн илинген мен, туткуну менмин торунда. Кыйнасаң да өзүң бил, сыйласаң да өзүң бил. Taqdırım senin kolunda. Kıynasan da özün bil, sıylasan da özün bil. Taqdırım senin kolunda. Siz ayткандай чын эле Табит бул өтө чоң нерсени түшүндүрөт, Негизи эми билбем, кайсыл тармакта жүрбөйлү адамзат болгондон кийин бул сүйүү темасына кайтпаган чыгармачыл инсан болбосо керек. Анткени
Элмира агабыздын айткан ора акыңар жок сүйүүдөн уялууга, арзыш кыла сүйгүлө кубангыла, алтын күмүш дүйнөдөн эмне пайда, ак сүйүүсүз жүргөндөн уялгыла дейт. Сүйүүсүз жүргөндөн уялган күнүңүз болду беле? ошо азыр уялып атам. Азыр ошол уялган учурда Азыр чыгармачылыкка гана сүйүп атат окшойт. Ошо сиз айтсаңыз уялып калдым деп коеюн. Жакшы. Чыгармачылыкка болгон сүйүү дагы бул өтө чоң, мындайча айтканда, сүйүүлөрдүн бир бөлүгү да, туурабы? Ооба. Комуз колуңузга канча жашыңызда тийди? Комузду 2 классында. Атам кичинекей кезинде курска алып барып, ошол жактан үйрөнгөм. Анан кийин университетке тапшырып, анан кичине өркүндөдүм. Таланттын тамыры кайда жатат? Атамдан өткөн десем болот. Атам ырдачу комуз менен. Ошо атамдан өткөн. Жакшы. Бизде бөлүнгөн убактыбыз сапарын артып келе жатыптыр. Өзүңүзгө дагы маалым бул термин десек болот. Акындардын арасында айтылган арбын кеп бул кыска кайрык менен бүтүрүп бериңиз. Жыйынтыктап бериңиз деген. Өрдө. Ооба. Анан азыр мен сизге дагы айткым келет, бир кыска кайрык менен, жагымдуу чыгарма менен маегибизди жыйынтыктасак ашыкча болобуздур. Сиздер үчүн анда сагынарым деген чыгарма кылып берейин, Сагыныш кайрадан эфир аркылуу жүз көрүшкөнчө дейсиз го. Sargarıp kalar beger ağıranım, Jaynagan elek gözüm soң saybasın. Jaro kermen özündü, jaro kermen özündü, sağınamın. Jaro kermen özündü, jaro kermen özündü, gelip kaldı yüzün jarık kılıp, şoğanlı nurundu geç ayamazdan. Özüңsüz men kettim ay muzday sınıp, özüңsüz yıldızı çok, özüңsüz yıldızı çok, bürgök asman. Özüңsüz yıldızı çok, özüңsüz yıldızı çok, bürgök asman, bürgök asman. Азыр кабыл тилек болсун. ооба, анан ошону менен Кайрылуу биргеликте болсун. эле сиздин деле кулагыңыз чалып калса керек. Силердики эле жыргал ырдап эле жүрөсүңөр деген сөз. Ошол сөзгө чыгармачыл инсандын жыргалы менен түйшүгүн бирдей айтып, ошол боюнча мына 9 ай дээрлик 1 жылга жакындап калыптыр топко кошулганыңызга. Ошол аралыктагы сиздин көшөгө артындагы жалпы жагматтын эмгеги боюнча айтып өтсөңүз. Анткени азыр негизи жашоодо жеңил жумуш жок болсо керек. Атам көп айтчу эле, балам, бекер тамак капканда гана болот депчи. Анысыңарындай азыр бекер жеңил эч нерсе жок. Ошон үчүн сиздердин жагматтын эмгегин баса белгилеп, маегибизди жыйынтыктайлы. Негизи чыгармачылык жолу өтө эле татаал экен. Өзгөчө кыз кишиге оор болот экен. Негизи эле интернеттен, инстаграмдардан баардыгыбыз эле күлүп жүргөнүбүздү көрсөтөт эмеспизби? Ооба. Анан баардыгы эле булар жыргап жүрүшөт, сонун жерде эле жүрүшөт го деп эле ойлошот да. Бирок анын артында канчалаган эмгектер жатат. Эмгекте аябай көп да эмгектерчи. Кыргыз руху менен айта кетсем, негизи аралашканым аз эле болду да. Бирок ошентсе дагы мындай кирип кеттим деп ойлойм, буюрса.
ошол мисалы үчүн кичинекей нерсени көрүп калдым да, мен дагы 9 айдын ичинде эле кичинекей эле эмгектерди көрүп калдым да. Бирок ошентсе дагы ушунчалык көп эмгек кылышат экен. Бүт Бишкектин баардык иш чараларына жүрүшөт. Энелер күнү болобу, врачтар күнү болобу, ушул бүт баардык күндөрдүн баардыгы белгиленет го. Ошолорду китепканаларга чейин барып ырдап, куттуктап, тоонун башына чейин барып куттуктап, ушундай жумуштар аткарылат экен. Мисалы үчүн могул концерт болду. Ошондогу эле эмгек күн сайын барып даярданып, да биз билбей калдык, биз жөн эле мындай концертте жанагы номерлерди гана аткардык да. Эжелерибиз болсо билеттердин чыгарып, да бир нерселер аябай көп экен да. Мен да аябай ушуларды мындай билип калдым. Комплекстүү иш алып барышат. Ооба. Чогуу 10 кишибиз, 10 киши 10 башка ойдо болот. Ошонун баарын бириктирген Орозбакеге аябай ыраазычылыгымды билдирмекчимин. Баарыбызды мындай бир муштумда кармап, мына мондой болот дегенде мондой болот да. Мисалы үчүн даже 2-3 кишинин эле ою башка болуп биригиш кыйын го. Биякта болсо 10 киши. Андан тышкары кыргыз рухунда 10 кишибиз, андан тышкары да солисттер бар. Аларды дагы Алтынай Нарбаева, дагы көптөгөн эл артисттер бар да. Ошолордун баарын бириктирип турган агайга ыраазычылык. Ошол сиздерге чоң ыраазычылык. Рахмат, бар болуңуз. Табигат, сиздин чыгармачылыгыңызга тек гана ийгилик каалайбыз. Кыргыз рухунун буга чейин биздин студиябыздан солисттери арбын олтуруп кеңири маек курушкан. Ошол улуулардын жолун улай бүгүн сиз келип олтурганыңыз дагы бизди кубандырат. Кыргыз рухун жандандырып, денесине кан жүгүртүп, мына ушундай жалындуу жаштар катарын толуктап турганы бул албетте өтө сонун көрүнүш. Кимдер гана билбейт, ата канат десеңчи, о чиркин дүйнө, же болбосо алым канаттуу чыгармаларды, жана башка көптөгөн чыгармаларды жан дүйнөбүзгө тартуулап келесиздер. Жалпы жамаатка салам айта барыңыз, ЛТР каналынан бар болуңуз. Чыгармачы